May mansilatong may polder Урматтуу биздин жакшы көргөн балдарыбыз, кыздарыбыз, ушул көмөкчү интернаттын окуучулары, урматтуу отелер. Keçen hepsine toplumda okudum mu? Öyle olunca. Bugün sizlerin bayramı var. Sizleri kutluktayız da. Sizleri жақсы көрüyoruz. Sen uğurlu ol. Ош шаарынын тургуну Александра Буйнованын 3 баласы бар. Анын 5 жаштагы уулу акыл эсинен тубаса майып болуп төрөлүп, дарылатууга 2 миллион сом каражат кете турганын дарыгерлер билдирген. Баланын оорусу сейрек кездеше турган дарт болгондуктан жума сайын текшерүүдөн өткөрүп турушат. Социалдык жардамга муктаж үй бүлөгө шаар башчысы акчалай жардам көрсөтүп, мындан ары да жергиликтүү бийлик тарабынан колдоолор боло тургандыгын билдирди. Андан соң кала башчысы Ош шаарындагы номер 12 көмөкчү балдар мектебинин абалы менен таанышып, айрылуу балдардын концерттик программасына күбө болду. Көмөкчү мектепте ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, акыл эсинен жабыркаган балдар тарбияланат. Жалпысынан 218 бала билим алат. Алардын ичинен 50 окуучу жат окуйт. Окуучулардын улуусу 16 жашта болсо, эң кичүүсү 7 жашта. Асел 16 жашта, көмөкчү балдар мектебинде билим алат. Аселдин буту баспай арабада жүрөт. Аны менен катар Даун синдром дарты менен жабыркап, акыл эси жакшы өрч ой калган. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген болсо да, 4 жылдан бери билим алууга умтулуп келет. Aselmin деп айт. Мен Аселмин. Мен 16 жаштамын. Мага мектеп аябай Mektemde ders koyan mektem diken düğündüm. Afeske büfeledüm kataktat badım. Aylardan aliyaydım taptadım. Kutaymak sıkıydın dep kütakasın apaydın. May Ош шаарынын тургуну Александра Буйнованын 3 баласы бар. Анын 5 жаштагы уулу акыл эсинен тубаса майып болуп төрөлүп, дарылатууга 2 миллион сом каражат кете турганын дарыгерлер билдирген. Баланын оорусу сейрек кездеше турган дарт болгондуктан жума сайын текшерүүдөн өткөрүп турушат. Социалдык жардамга муктаж үй бүлөгө шаар башчысы акчалай жардам көрсөтүп, мындан ары да жергиликтүү бийлик тарабынан колдоолор боло тургандыгын билдирди. Ездили в турецкую клинику, говорят, что зрение у нее есть, только надо развивать, и на это нужны большие финансы. Биздин абалыбыз өтө оор. Дарыгерлер чет өлкөдө дарылатуу сунушун беришкен. Бирок ири каражат талап кылынат экен. Бүгүн абалыбызды сурап келген шаар башчысына ыраазычылык билдиребиз. Баламдын сакайып кетүүсү үчүн бүт аракетимди жумшайм. Андан соң кала башчысы Ош шаарындагы номер 12 көмөкчү балдар мектебинин абалы менен таанышып, айрылуу балдардын концерттик программасына күбө болду. Көмөкчү мектепте ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, акыл эсинен жабыркаган балдар тарбияланат. Жалпысынан 218 бала билим алат. Алардын ичинен 50 окуучу жат окуйт. Окуучулардын улуусу 16 жашта болсо, эң кичүүсү 7 жашта. Аутизм, Даун синдром, дене түзүлүшүнүн кемчилдиги бар балдар, ДЦП балдар окуп тарбияланышат. Бизде көбүнчө бул жерде эмгек сабагына көбүрөөк басым жасалган. Себеп дегенде булардын жашоого багыт берүү үчүн көбүрөөк ошо эмгек сабагынан кол иримдерин өткөзүп сабак беребиз. Балдар баары эле өзү жасашкан, себеби көбүнчө эмгек сабагы өтпөйт. Себеби башка мектепке салыштырмалуу бизде
жеңилдетилген программада окуйт. Асель 16 жашта, көмөкчү балдар мектебинде билим алат. Аселдин буту баспай арабада жүрөт. Аны менен катар Даун синдром дарты менен жабыркап, акыл эси жакшы өрч ой калган. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген болсо да, 4 жылдан бери билим алууга умтулуп келет. Мен Асел, мен 16 жаштамын. Мага мектеп аябай тагат. Мектепте дәрс көрөм, мектеп дикен түйөндүм. Афиске бүкөлөдүм, акатактатпадым. Айлажыстан алиайтып таптадым. Куттайма күскөйден деп бүттакасын апайдың. Май болып тойылган менде узунбияйым. Көзү азиздер жана дүлүйлөр коому түштүк жергесиндеги жападан жалгыз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн атайын ишкана. Бул жерде 44 адам эмгектенип, 12 айыл тигүү цехинде иш алып барат. Ишканадан жасалган эмелектер жана үй тиричилигине керектүү буюмдар мамлекеттик мекемелерге тендерсиз сатылат. Негизинен ишканада көз азиз, угуусу начар, сүйлөй албаган жарандар эмгектенет. Ишкананын негизги максаты мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жумуш менен камсыз кылуу. Biz 4 багытта иш алып барабыз. Тигүү цехибиз бар, эмелек жасатқан цехибиз бар, матрас жууркан тиккен цехибиз бар, анан кийин сварочный ширетүүдө, ошо ширетүү цехибиз бар. Ушул ишин астынан негизинен кыздарыбыз швейный цехте иштейт, эркектер мебель менен ширетүү цехинде иштешет. Биздин негизги милдетибиз, ишкананын милдети бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жумуш менен камсыз кылуу. Жумуш менен камсыз кылуу биздин азыркы күндө жумуш менен камсыз кылуу бизде 30-35 гана процент болот. Заказдын буйрутманын аздыгына байланыштуу 30-35 гана процент иш аткарып атабыз азыр. Эгер заказ көбүрөөк болуп калган болсо, буйрутмалар мүмкүнчүлүгүбүз бар, bundan да көбүрөөк жумуш аткарганга. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 6969 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран каттоого алынган. Алардын ичинен 4065 адамга социалдык фонд тарабынан жөлөк пул чегерилсе, 2900дөн ашууну Ош шаарынын социалдык өнүгүү фонду тарабынан пенсия алат. Мындан тышкары шаар бийлиги тарабынан бир катар жеңилдиктер каралып, социалдык жардамдар үзүлбөй берилип келе жатат. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелип, 6000 сомго чейинки пенсия алган жарандарга, пенсионер жарандарга дары-дармек үчүн 700 сомдон акча каралган. Бүгүнкү күндө 77 жаран ошол акчаны алып алышты. Андан тышкары 2 жылда бир жолу тиш дарылоо үчүн, тиш протез үчүн 2000 сомдон акча каражаты төлөнүп берилет. Бүгүнкү күндө 20дан ашуун жараныбыз ошол 2000 сомдон акча каражаттарын алышты. Андан тышкары бизде ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга атайын майыптуу кресло коляскалар берилет. Шаар боюнча 177 жаранга кресло коляскалар 177 жаранга ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн путевкалар берилди. Андан тышкары ошол 20 жаранга кресло коляскалар берилди. Көзү азиздер жана дүлүйлөр коомунун имараты эскирип калгандыгына байланыштуу шаар бийлиги оңдоп түзөө иштерине октябрь айында 327 000 сом бөлүп, учурда жумуш алгылыктуу жүрүп жатат. Мындан тышкары кала башчысы Таалайбек Сарбашев аталган ишканага 350 000 сомдук сертификат тапшырды. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын негизги көйгөйү болгон турак жай маселеси да эске алганын, жакын аралыкта атайын демөөрчүлөр тарабынан көп кабаттуу үй түшөрүн мэр кошумчалады. Ипотекага үйлөрдү баштадык да. Эми бул ипотеканы биз мыйзам чегинде атайын шаардык кеңеш менен макулдашып, эл менен макулдашып туруп беребиз да. Эми бунун акчасы төлөмдөрү бар. Ошого карата булар мүмкүнчүлүгү бар ошо ипотечный кредиттерди ошого карап көрөбүз, бирок буларды жеңилдетилген эгер мына жетекчиси айтып атат, биздин 2 квартира акчабыз бар. Булар жеңилдетилген жол менен ошо ипотечный үйлөрдөн бергенге аракет кылабыз. Бирок шаардык мэрия, мен өзүм ушу мэр шаар башчысы катары ушу менин эң жүрөгүм өйгөн ушул мүмкүнчүлүгү чектелген инвалидтерди мына үй менен камсыз кылууда. Биз отурбастан ушул мына бүгүнкү күндө демөөрчүлөрдү изденип атабыз. Мына кече жакында ушу бир Эмаком ишканасынын жетекчиси келди да, бизден жер сурап атат, жер болсо ошол мен көп кабаттуу үй салып берейин, мына мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ыңгайлаштырып деп атат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнү 1992 жылдын 14 октябрында Бириккен Улуттар уюму тарабынан бекитилген. Анда 3 декабр айрылуу калктын көйгөйлөрүнө элдин көңүлүн буруу максатында майрам күндү белгилөө кабыл алынган. Кыргызстан ошол күндөн тартып мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды мамлекет тарабынан колдоонун комплекстүү иш-чараларын жүргүзүп келе жатат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, жаңылыктар.